Кыргызстандын эң ири телекоммуникациялык компанияларынын бири Кыргыз Телеком ачык акционердик коому 30 жылдан ашык убакыттан бери Талас облусунун тургундарына туруктуу байланыш жана интернет кызматтарын көрсөтүп келет. Сол жакта караганда бизки проводной связь. Эми бул уже өтүп кетип атат. Проводной азыр жалпы интернетке багымдуу болот, соц объекттер көп болуп атат. Баары эле интернет менен иштеп атпайбы? Бул жерде турган оборудование эмес, бул ОДФ деп коет. ОДФ кабель менен келген, Бишкектен келет. Үстүнөн даже жазылып турат, резерв магистральный линия. Эми ал тиги неме Бишкектен келет. Көпүрө базарга чейин, анан кийин Карагойдон бияка Таласка чейин келет. Анын ушул жерден жалпы баары бөлүнөт да. Кирапка чейин, Манас районуна чейин барат. Учурда Талаш шаарында жүргүзүлүп жаткан жол оңдоо жана инфраструктуралык иштерге байланыштуу айрым көчөлөрдө интернет байланыштары убактылуу үзгүлтүүгө учурап жатат. Бул жагдай компаниянын техникалык кызматтары тарабынан көзөмөлгө алынып, жумуштар толугу менен өз учурунда калыбына келтирилүүдө. Бизде 4 район, 1 шаар бар. Азыркы моментте 4 райондо, 1 шаарыбызда ушундай жолдор жасалып атат, строительство работалары жүрүп атат. Анан ошонун себептерин бизде интернеттер жок болуп кетип атат. Анын себептерди кабелдерибиз үзүлүп калып атат. Жанагындай экскаватор менен аркы жерин казалаган болот. Анын себеби биз менен кээ бирлер подрядчиктер без согласования иш алып барып атат да. Ошол себептерден биздин кабелдер үзүлүп калып атат. Кыргыз Телекомдун Талас облусу боюнча башкармалыгы жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн калктан түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт жана сапаттуу кызмат көрсөтүүнү улантуу үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын белгилейт. Банктарыбыз, айыл өкмөттөрүбүз, садиктерибиз, мектептерибиз баары ошол интернет камсыз болгон. Ошонун себептери жана маалыматтарды убагында бере албай жатабыз да. Анализдик статистиканы алсак, мисалы былтыр 9-10 үзүлсө, быйыл 20-га жакын кабелдер үзүлүп атат да. Биздин областтын тургундарыбызга да айтат элек да. Кайсы жерде мындай жердин алдында иштеп атканда биз менен макулдашып койсо. Кыргыз Телеком ачык акционердик коому жергиликтүү, шаар аралык жана эл аралык телефон байланышы, маалыматтарды берүү, телеграфтык, зым аркылуу берүү, каналдарды ижарага алуу жана интернетке кирүү сыяктуу кызматтардын кеңири спектрин көрсөтөт. Компания радио релейлик, магистралдар, телекөрсөтүү жана радио уктуруу республикалык өндүрүштүк бирикмеси, ошондой эле байланыш линияларын долбоорлоо жана куруу, Кыргыз Телеком жана анын филиалдары үчүн жабдууларды монтаждоо менен алектенген Сергек жоопкерчилик чектелген компаниясы туунду ишканасы бар. Ал ишкана уюлдук операторлорго, интернет провайдерлерге, мамлекеттик органдарга, банктар жана коммерциялык уюмдарга кызматын көрсөтүп келет. Айжамал Байырбек кызы, Бесултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумайбекова, Талас шаары.